Мындан 14 жыл мурун 2010 жылы 10 июнда Ош шаарында кыргыз-өзбек элинин ортосунда тутанган чатак улут аралык чоң жаңжалга айланган. 11 июнда Жалал Абад облусунда да кайталанган. Каргашалуу окуяда Бурма Ашимова да Кара Чечекей уулунан ажыраган. Ошол убакта практикада эле практиканы алып кел деп оны күнү жөнөп чыгып кетти. Саат 1:30 келсе эле уруш болуптур. Чапеле кармап алып эле муунтуп başım balta менен çağınan öldürüp suğa salıp veriptir de kasam karlar. Tayar gelip ile kolga düştü de şonu menen. Oşo oydan öldürgen jitirgen içkimiz tavlelek. Aradan 14 жыл өтсө да ичинен сызып жүрөгү тиленген энелердин кайгысы басаңдаган жок. Антсе да эки элдин ортосунда ынтымак бекемделип, тынчтыктын өкүм сүрүп жатканы жетиштүү дешет. Болгону калабада курман болгондорду эстен чыгарбай, эскерип туруу талабын коюшат. Мисалы бир жакшы кымыз куюп койду дейли. Ондой кымыз эл жерде жок дейли, төгүлүп калды. Болду, пияла көмүрүлүп калды. Так ошондой болуп биздин балдарыбыз көмүрүлүп калды. Жок айнанайын өмүр боюна. Эми бизге бардык жагынан жардам бере албаса дагы убагында 10-июнда дайыма балабыздын эскерүүлөрүн жакшынакай өткөрүп, биздин кичине болсо дагы жүрөгүбүздөгү сайышкан орну мынакка алып, убактылуу болсо да койсо, энелер, онун артында балдары, бир туугандары кичине болсо дагы дем алабыз. Ошол кайгылуу окуяларды азыр күнгө чейин ушул көкүрөгүбүздө турат да, ушу балдарыбыз кырчындай жашында өмүрлөр кыйылып, ата-энелер боздоп, ошол күндөрдү эстесек азыр шынчалык неме болуп кетебиз да. Эстен кетпей турат. Ушу балдарыбыздын каны төгүлүп, баардыгы ошо жаш өмүрлөр кыйылды. Андан кийин ошо элибиз тынччылыкта болсун, эки улуттун адамдары ынтымакта жашайлы, биздин башыбызга салган күндө эч качан башка энелердин башына салбасын дер элем. Андуу коголаңдан кийин 14 жыл аралыгында өлкөнүн түштүгүндө кыргыз-өзбек улутунун ынтымагы жакшырып бекемделди. Ош шаарында жашаган Мадамин Хажи Исмаилов эки улуттун ортосунда тууганчылык катташ күч экенин билдирип, абал жөнгө салынганын айтат. Ал каргашалуу окуяны чагымчылдардын аракети катары сыпаттады. 2 жылдын ичинде, 3 жылдын ичинде күйгөн шаарды гүл кылдык. Эми мына ушу гүл болгон жерде уштап калышыбыз керек. Эми аркага кайтып, дагы бир кандайдыр акмакты чакымчыны артынан эргешкенди кереги жок. Кыргызстанды өнүктүрөм деген инсандардын аркасынан өнүкүшкө. Ал арада президент Садыр Жапаров да Кыргызстанда этностор аралык ынтымакты бекемдөө үчүн кыргыз жараны концепциясы ишке ашырылганын билдирди. Ал 2010 жылы элдин ынтымагын бузууга ниет кылгандардын ою кайсы бир деңгээлде ишке ашканын белгилеген. Бүгүн 14 жыл мурунку Ош Жалал Абадда болгон окуяны, анда каза болгондорду кайгыруу менен эскерип турабыз. Ошол каргашадан Кыргызстан калкы эң алды журт биримдиги деп уран чакырып чыга алды. Ошентсе да бул кандуу окуяны эсибизден чыгарбай, бийликтегилер да, эл да мындай арам ойлуулардын жетегине жетеленбешибиз керек. Жеке кызыкчылыктарга азгырылбай, баарыбыздын ата мекенибиз Кыргызстан экенин, аны бизден башка эч ким коргобостугун аңдап түшүнүүбүз зарыл. Эми ушул нерсеге биз кайрылып отура бербеш керек. Мына бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда улуттар аралык мамиле жакшырды. Ошол карапайым эл, кыргыз эли дагы, өзбек эли дагы туура түшүндү. Мындай улут аралык жаңжалдан эч кандай пайда келбесин түшүнүп, азыр жакшынакай мындай ынтымакта жашап калышты. Тынч болуп калдык. Бүгүн эле мамиле жакшырды деп токтоп калбаш керек да. Сөзсүз масштабтуу ушундай мамлекеттик программалар иштелип чыгып, ал ар дайым жүрүп туруш керек. Жаңы улам өсүп келаткан жаңы муунга ушул багытта таалим тарбия бериш керек. Июн окуясы тарыхтагы каратак катары бааланып келет. Кезинде кандуу окуянын чоо жайы, кесепеттерин бир нече комиссиялар иликтеп, корутундусун жарыялаган. Бирок тиешелүүлөр жоопко тартылган эмес. 2021 жылы президент Садыр Жапаров июн окуясы боюнча тергөөнү жанданткан. Июн окуясы боюнча маалыматтардын баары коомчулукка чыга берген туура эмес да. Баары эле чыгып кетсе, мисалы, ар түрдүү түшүнгөн топтор болот. Улуттук кызыкчылыктагы башка алар түрдүү мындай бир кадамдарга барышы мүмкүн да. Анын баарын коомчулукка чыгарганда бүгүнкү күндө билесиңер, биздин коомчулук кандай баягы блогерлер дегендер, жөн эле жарандык активисттер деген бар. Алар ошо кандайдыр бир саясий упай топтош үчүн бул маселеге башкача боек берип, башкача өңүттөн күчөтүп жиберүүгө кандайдыр бир шарттар жаралышы мүмкүн.
Кайра тергөө жандангандан кийин чет мамлекеттен 2010 жылы аскерлерди жана укук коргоо органдарынын кызматкерлерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн деп издөөдө жүргөн кыргызстандык Жаран кармалган. Кара Суу районунда төрөлгөн 50 жаштагы Жаран июнь окуясында массалык башаламандыкка активдүү катышкан. Мындан сырткары июнь окуясынын уюштургандардын бири катары Караматхан Абдуллаева камакка алынган. Ош окуясына байланыштуу дагы 23 адамга издөө жарыяланган. Алмагүл Эрке, Багзы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.